Өткөн сабакта жөнөкөй план түзүп алдык. Жана убакыт менен планыбыз да сөзсүз кеңейип, такталып, керектүү жерлерде өзгөрүп өнүгүп кетет деген ишеничтемин. Азырынча болсо биздин кыскача сайттын дизайнын жасоо максаты бекитилди. Эмесе дизайн деген өз эмне, жана веб дизайн деген бир аз изилдөө кылып, төмөнкү ойго туш келдим. Дизайн бул кандайдыр бир маселелерди адамдын муктаждыгына ылайыкташтырып чечүү. Бул аныктамада эң негизги факторлор бул айлана чөйрө жана адамдын өзү же адамдын муктаждыктары. Демек адам билим алууга муктаж жана бул маселени бир жагынан видео тасмалардын жардамы менен чечсе болот. Демек колдонуучу интернеттен биздин баракчабызды табат же ошол эле YouTube тармактарында видео аркылуу биздин дарегибизге туш келет. Демек ак билим чекит инфо дарегине туш келдик дейли. Эми эмне? Интернет баракчасы кандай көрүнүштө болуш керек? Эгерде интернеттен баракчаларды карап көрсөк, анда төмөнкүнү көрөбүз. Бул биринчи кезекте негизги маалымат. Ошол эле учурда бул жайгашуу тууралуу маалымат же локация. Мисалы, бул баракчабызда бул маалымат Улуу Британияга таандык жана политика тууралуу жана кошумча тактоочу бул парламент тууралуу жана Brexit процессине тиешеси бар экенин көрүнүп турат. Демек бул локация же жайгашуу интернет баракчабыздын кайсы жерибизде жайгашканыбызды көрсөтүп турат. Демек биздин интернет баракчабызда төмөнкү бөлүктөрдү азырынча белгилей алсак болот. Жайгашуу тууралуу маалымат жана ошол эле бизге керектүү болгон маалыматтын өзү. Бул жерде дагы эмне кылса болот? Төмөнкү маалыматты, мисалы, аны социалдык тармактарда бөлүшсө болот, же ага карата комментарий жазса болот. Демек үчүнчүсү бул негизги маалымат менен же контент менен кандайдыр бир иш аракеттерди жасоо. Жана бул жерден дагы эмнени көрсө болот? Негизги маалыматка кандайдыр бир ылайык кошумча же байланыштуу маалымат. Аны да биздин тизмекте белгилеп алабыз. Демек биздин структурабыз эми төмөнкүдөй көрүнүштө. Негизги маалыматка ага байланыштуу иш аракеттер кошулду. Жана ошондой эле кошумча маалымат. Демек сайттын негизги функционалдык бөлүктөрү менен такташып алдык. Эми эмки кадамыбыз бул сайттын структурасын ыңгайлуу жайгаштыруу, эмки чагылышка чейин.